Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksin baktı olur. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar cana salamlar olsun. Buna biz bugün Jusup Balasagın atınдағы dini ағарту борбордун ишмердүүлүгү менен таныштык. Бул жердеги лагердеги балдардын бүгүнкү иш-чарасы менен бүтүрүү мындайганда жыйынтыктоочу иш-чарасына катыштык. Абдан таң калгандай адамды суктандырган bir жакшы иш-чара болду. Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын окуу бөлүм башчысы катары ошол быйылкы уюштурулган дини лагерлердин ичинде эң бир алдыңкы алгылыктуу лагерь уюштуруу иш-чараларынын бири болду десек туура болот деп ойлойм. Анткени бул жерде баардык процесстен ишмердүүлүктүн башынан аягына чейин таанышып чыккандан кийин бул жерде көп нерсеге күбө болдук. Мындай балдардын уктоочу бөлмөлөрү, окуган окуу бөлмөлөрү, эс алуучу жайлары, андан тышкары балдарды ошол жайкы эс алдырууга багытталган спорттук иш-чаралары, кол өнөрчүлүк жактардан же болбосо ар тараптуу балдардын аң сезимин өнүктүрүүгө багытталган программалар көп экен. Мен ойлойм ушул программалардын баардыгы бизди мына келечек жеткинчек муунду тарбиялоого абдан жакшы салымын кошот деп. Бүгүнкү иш-чарада алдыңкы балдардын баягы бул жерден алган таалимдерин ортого салып бергенинен байкаганыбызга караганда балдар көп нерселерди мына диний маалыматтарды дагы өзүнүн ханафи мазхабка матуриде ишеним негизинде алганы, хадистерди жаттаганы, Куран аят сүрөлөрдү жаттаганы, анын эң негизгиси бул жерде бири-бири менен достошуп, таанышып, бири-бири менен пикир алышып, сүйлөшүп, абдан мындай маанайлары жаркын экендиги байкалып турду. Андан тышкары ошол спорттун ар түрдүү багыттары бар экен, күрөш бар экен, ар түрдүү спорттун түрлөрү менен мындай машыкканы балдарды мындай бир өздөрүн эсте каларлык бир жакшы сезимдерди калтырып атыптыр. Анан эң негизгиси биздин улуттук баалуулуктарыбызга кирген улуттук оюндарыбыз, ат оюндары, мисалы үчүн ат менүү, ошондой эле төө менүү, канаттуулар менен таанышуу, жаратылыш менен таанышуу, ошондой эле мына ушул жактарынан дагы балдарга берилген таалим тарбиясын көрүп туруп, абдан балдардын мындай дүйнө таанымы кеңейгендигине дагы бир салым кошкондугу бул жерде лагердин өзгөчөлүгүнө бир өзгөчөлүк кошуптур да. Мен ойлойм, мына ушул нерселерди ойлоп тапкан ошол Жусуп Баласагын атындагы дини агартуу борбордун иш коллективи абдан мындай чыгармачыл экендиги, ошол балдарга өзүнүн балдардын психологиясына жараша, ошолордун дүйнө таанымына жараша мындай бир аракет кылгандыгы өтө бир чеберчилик экен. Ошон үчүн жалпы ошол мугалимдер жамаатына, бул окуу жайдын жетекчисине, Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын атынан, өзүмдүн атымдан жеке ыраазычылык билдирип кетебин. Биз ойлойбуз ушул келечек муунду биз мындай бир жакшы тарбиялайбыз десек, кыргыздын келечегине патриот уулдарды тарбиялайбыз десек, мекенди сүйгөн, ушу мекен үчүн кызмат кылам деген балдарды тарбиялайбыз десек, мына ушундай курстарды, окуу жайларды, лагерлерди, деги эле ушундай программаларды көбөйтүшүбүз керек деп ойлойм. Анан экинчи бул жерде байкалган нерсе балдардын ошол ата энеге болгон сүйүүсүнүн ойгонгондугу бир өзгөчө мага таасир калтырды. Суроо бергенде дагы мына ата энеге багытталган ырларды токушуптур, Аллахты мактаган, пайгамбарды мактаган ырларды токушуп абдан сонун айтып беришти. Төкмөлүк акындык образга салып айткандар болду. Булардын баардыгын карап отурсак, эл ичи бул кенч, түгөнгүз байлык элдин ичинен дагы чыга берет. Ошондон ушундай балдарды ушундай бир мекенди сүйүүчү, ата энени сүйүп сыйлаган, ошол элге журтка кызмат кылсам пайдам тийсин деген мындай боорукер, боор тарткан
балдарды тарбиялашлык үчүн ошондой диний лагерлердин болушу абдан маанилүү да. Ошондуктан айтып атам, буну бир Кыргызстандагы образцовый деп аякындай үлгүлүү лагерь катарында кабыл алып, бул жердин моделин керек болсо мындай жаңы эми лагерь башталып аткандарга сунуштап, лагерди кандай уюштуруу, кандай өткөзүү керектигин даже шуну үлгү кылсак дагы болгудай. Себеби кээ бир жерлерде чындап эле бир тараптуу жаран гана окуу менен мүмкүн алек болуп калышы мүмкүн кээ бирлер. Бул жерде балдардын физикалык жактан активдүүлүгү эске алынган, ден соолук жагы, уктоо жагы, балдар менен бири-бири менен достошуу, мамиле куруусу, андан кийин эң негизгиси бул жерде группаларга бөлүнгөндө дагы өзгөчө мааниге ээ болуп атат. Ар бир 15-20 балага бирден тарбиячы күнү түнү жанында белгиленип берилгенде дагы бул жерде балдарга өзгөчө мамиле кылууга жатат да. Эми адам көп болгон мезгилде жетишсиз мамиле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде ар бир 15-20 балага бирден тарбиячы болгондугу дагы балдарды толук кандуу тарбиялаганга бир салым кошот деп ойлойм. Негизинен жакшы таасирлерди калтырды, балдар жакшы талим-тарбияларды алыптыр. Ошолорду уюштуруп аткан жетекчилигине, иш коллективинин баардыгына ыраазычылык каалайбыз. Алла таала ыраазы болсун, ишиңиздерге дагы ийгиликтер болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мекенибиз тынч болсун, дайым өсүп өнүгүүнүн үстүндө болсун деп айтып кетмекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.